Көп учурда тигүү цехтеринен чыккан кездеме калдыктарын биз таштанды катары көрөбүз. Ал эми ушул калдыктардан баалуу буюмдар жасаларын билет белеңиз. Таштанды калдыктарына экинчи өмүр берип, баалуу буюмдарды жасап жаткан ишкананын иш процессин көрсөтүп жана айтып бермекчибиз. Ар күнү Борбор калаадагы ондогон тигүү цехтеринен 6-7 тонна түркүн түстүү майда кесиндилери дал ушул жерге келип түшөт. Адегенде алар иргелип атайын аппараттар менен тазаланат. Келгенден баягы салафанын, кагазын өзүнчө кылып, анан сорттолгон кездемелерди бир сыйра бул трансбой менен атып алып, жууп, анан бул станогубузга салабыз. Андан аркы иштер толугу менен автоматташтырылган заманбап жабдууларда аткарылат. Бул станокко салынгандан кийин бул дровилкадан өтөт, биякта жанакы барабандан өтүп тытылат бул. Бул биринчи биякта бир барабан бар. Ор эки барабан. Мындан биринчи жемеси өтөт, биринчи жемеси. Андан бул турба менен үстүгө кетет. Үстүгө кетип, бул эмеге түшөт. Бияка түшөт. Аяктан баары жана чаңдын баары кетет. Андан соң кайра келип бияка түшөт. Бияктан бул барабандардан кайра тытылат. Тытылып моякта 4 барабан бар, 4 барабандан өтүп, бияка өтөт. Андан соң бул транспортерго түшөт. Бул транспортердон бияка түшөт. Монда кебез болуп чыгат. Анан бул кебезди монда матрас немесине салабыз. Таразага тартылат, бул беки бар, таразага тартылып, анан ошо менен тияка тигичилерге кетет. Анан тигичилер топчусун тигет, анан матрастар чыгат. Андан соң мондой болуп престелип чыгар, престелипте чыгарабыз биз. Мунун жийин кесип бияка салабыз. Жана кебездерди эле салабыз да бияка. Мындай кылып салабыз, тегиздеп. Бул турбага түшөт, бул турбадан бияка түшөт. Жүрүп отуруп, мына монда кийиздер чыгат. Бишкекте тигүү цехтеринен күнүнө орто эсеп менен 50 тонна кездеме калдыктары чыгат. Өндүрүштүн өсүшү, бирок кайра иштетүүнүн жай темпте өнүгүшү бул калдыктарды чоң экологиялык көйгөйгө айландырып келген. Ушул көйгөйдү мүмкүнчүлүк катары көргөн ишкер 2 ай мурда бул стартапты негиздеп, өлкөдө алгачкылардан болуп кездеме калдыктарын кайра иштетүүчү мини завод ачкан. Биз өзүбүз ушул текстиль тармагында жүргөн ишкерлерденбиз да. Анан тигүү тармагында цехтерди көрүп жүрөбүз, швейный предприятияларды көрүп жүрөбүз. Анан алардын жанагындай тканьды төшөп туруп, крой кылып кескенден кийин калдыктар чыгат да. Анан ошол калдыктардын көбүнчөсү эле көйгөйлөр ошолор эмне кылынат деп, анан көбүнчөсү эле алар же өртөлөт, же полигонго барып ыргытылат. Ушундай маселелер бар да. Анан өртөлгөндөн кийин анын зыянын ар бирибиз сезебиз. Мынча калдык жөн эле калган болбойт, муну бир нерсе кылса болот. Анткени ал таптаза эле калдыктар. Андан биз футболка жасап, свитер жасап, шым жасап кие турган эле калдыктар. Просто бир болгон эле ушундай мындай бөлүк болуп калган да. 4 чарчы же 3 бурчтук болуп эле өзүңөр көрүп кеткендей ушундай. Андан биз эмне кылабыз деп ошо изилденип отуруп, Кытайдан оборудованияны таап, алып келип иштей баштадык. Ачылганыбызга 1-2 айдай эле болуп калды. 40 цехтер менен иштейбиз. 40 айтсак, ушу тегерек чекедегилерден күнүмдө спринтерибиз бар. Грузовиктер менен барып алып кетип, алар менен келишимдерибиз бар. Алып турабыз ошол цехтердин калдыктарын. Бул ишканада ар бир чүпөрөк кесиндиси экинчи өмүрүн баштайт. Адегенде чийки материал иргелип, майдаланып, кебезге айлантылып, андан кийин килемчелер, жер төшөктөр, кийиз жана жылуулоочу материалдар жасалып чыгат. Учурда ишкана күнүнө 3 тонна калдыктарды кайра иштете алат. Жакын арада жаңы жабдууларды алып, өндүрүш көлөмүн бир нече эсеге көбөйтүү пландалууда. Демилге тигүү цехтерин калдыктарды өткөрүүгө кызыктырып, шаардагы таштанды көлөмүн азайтууга да олуттуу салым кошууда. 3 тоннаны переработка кылабыз күнүнө. Бирок Бишкекте 50 тонна чыгат. Азыркы учурда биз эми жаңы баштаганыбыз себебинен ушул пока 3 тоннаны эле переработка кылып, алардан биз ушундай продукциялар чыгарабыз. Жайнамаз, матрас, төшөк, подушка. Бирок бул биздин чектелип калган продукция эмес. Мындан кийин биз геотекстиль деген дагы бар. Бул жанакы азыр өнүгүп келаткан өлкөлөрдө, мисалы Израилде көбүнчө колдонот, биз деле колдонуп атабыз. Суу маселеси болот да, суу тартыштык. Анан ошондой жанакы арычный системага бетондордун алдына төкшөлө турчу нерсе, водоемдорго төшөлө турчу нерсе. Бул геотекстиль деп коет. Ошону да калдыктардан чыгарсак болот. Утеплитель, наполнительдер деп коет, строительный компанияларга аларды да чыгарсак болот. Эми бул биздин өз фантазиябызга жараша оборудованияны алып келип өндүрүп жаза берсек болот.
Жасалма кийиздер бекемдиги жана жылуулукту сактоо касиети менен айырмаланып, чет өлкөдөгү унаа өндүрүүчү компаниялардын да кызыгуусун жаратып келет. Өзбекстандан чалып, узбекский автопром бар эмеспи, Chevrolet деп. Алар ошо биздин отходторду алып, өзлөрүнүн машинанын жанакы полдоруна, крышаларына, эшиктерине наполнитель кылып, жылуулаткыч, шумоизоляция кылганга бизден сурап атат. Бирок алардын объему чоң болгондуктан биз анчалык азыр бере албай атабыз да. Бирок келечекте иштесек болот алар. Казакстандан, Татарстандан, Тажикстандан сурап аткандар бар, кызыгып аткандар бар бизден. Теплицаларга дагы жаңы эле мен силерге көргөзүлгөндөй, алар жылуу жөн гана салафанды жайып койсо, бул күндүз ысык, бирок түнкүсүн суук болуп кетип атпайбы? Ошондуктан салафандын ичине түнкүсүн биздин чыгарган материалдар төшөшөт дагы. Бул куртка катары эле, теплицанын ички курткасы эле болуп калат да. Анан ушуну алып колдонуп атышат. Ковриктерге ыңгайлаштырып, ушундай жайнамаздардын ичинде төшөлө турчу материал да. Монун ичинде ушулар бар. Анан бирок бул сыртын биз азыркы учурда Кытайдан эле алып келебиз. Муну биз азырынча өндүрө албайбыз. Бул ткань болот. Бирок муну дагы биз өзүбүз өндүргүдөй кылып, сублимация, боёкторун, рисунактарын өзүбүз кылганга ниетибиз бар. Бизге элге таанымал болсун деп өзүбүздүн бренд тиркеп, яка Made in Кыргызстан деп, Аска деп, Osodu Customs деп, Кытайдан айырмаланалы, эл журт билсин деген мааниде ушундай этикеткалар менен продукциябызды чыгарып атабыз. Анан зеленый экология тиешелүү деп, жашыл түздө кылып, анан эко деп жазууну да тиркеп коёбуз. 50дөй жайнама сөндүрүп атабыз, бирок дагы 1-2 оборудованияны күтүп отурабыз. Жолдо келатат Кытайдан. Ал келсе, килемдерди да өндүрө баштайбыз. Мындай ковриктерди деле чыгарып баштайбыз. Мындай буларды дагы 1-2 оборудованиябыз келсе, ошону дагы чыгарып баштайбыз. Биз азыр тестировать этип чыгарып аткандабыз. Мунун деле ички жагы бизден чыгарылат, а могу сырт жагы бул азырынча учурда Кытайдан келе турган материалдар. Ошентсе эле бирок 80% бул биздики да. Бул матрастардан күнүнө бир 150дөй матрас чыгарып атабыз, күнүмдүк биздин өндүрүмдүгүбүз. Анан көбүнчө ошол жанакы мамлекеттик мекемелер, тазалыктар, солдат, армиядагылар ушундай матрастар менен колдонот экен. Анан бизден алып кетет. Бирок биз түзмө-түз чыга элекпиз аларга. Бизден алып ошол тендерлерге утуп тапшыргандар бар да. Биз көбүнчө ошолорго иштеп атабыз азырынча. Ушундай жайнамаз, төшөнчөлөрдү, матрастарды алуучулар болсо, биз иштешкенге даярбыз. Бизге кайрылсаңыздар, тигип, даярдап, даяр продукцияларды силер кандай десеңер, ошондой дизайнда, ошондой өңдө жасап бергенге даярбыз. Текстиль өндүрүшүнүн кеңейиши менен кездеме калдыктарынын көлөмү да өсүп келет. Бир караганда бул көйгөй. Бирок мына ушул цех үчүн жаңы мүмкүнчүлүк. Жергиликтүү демилгелер кайра иштетүүнү өнүктүрүп, заманбап жана улуттук өндүрүштү алдыга сүрөп келет. Бул ишкерлер үчүн да, өлкө экономикасы үчүн да маанилүү колдоо. Ата мекендик өндүрүштү колдоо келечекке жасалган салым. Зарема Жээналиева, Гүлчорок Казымкулов, Азия ТВ, Чүй облусу.